Таза мен ушул эле темадан азыр сизге ушу психология боюнча дагы сурагым келип калды да. Мисалы азыр бүгүнкү күндө психология илими аябай күч алып атат. Психологдор көп чыгып атат. Мисалы өздөрүнүн ар кандай кеңештерин айтып атат. Ушул боюнча биздин динде, Куранда кандай көз караш? Негизи дин психологияны четке какпайт деп ойлойм да. Себеби психология дагы бул илим. Бул диндин бир бөлүгү. Бирок эми акыйдадан адашпаса, ишенимден адашпаса, Аллага шерик кошкон амалдарды жасатпаса, албетте бардык нерсени динди дагы психология аркылуу түшүндүргөн жеңил. Болгону жанагындай ширк болбош керек. Бүгүнкү күндө айтып атышпайбы? Неме сенин үстүңө көз тиет, жаман бирдекелер жармашат. Ошону көзүңдү жум дагы үстүңдөн жаман эмелердин күйгөнүн элестет. Сен күйгөнүн элестет, анан сенин үстүңдөн ошол жаман энергетика күйүп кетет дейт да. Демек, жок, биздин динибизде өзү пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен жол бар. Албетте бирөөнүн көзү бирөөгө тиет. Көз деген нерсе бар. Пайгамбарыбыз айткан, менин үммөтүмдүн көпчүлүгү көз тийүүдөн өлөт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, көз менен төөнү казанга салып койсо болот дейт да, кичирейтип өлтүрүп койсо болот дейт да. Демек, бул көз бар, кирне бар. Бирөөнүн сугу тиет, бирөөнүн башкасы тиет. Бирөөнү бирөө карап турганда сөзсүз ошонун жаман энергетикасы же жакшы энергетикасы бирөөгө өтөт дейт. Адам 70% судан турабыз. Кабыл алуу, маалыматтарды жаттоо, бирөөнүкүн сиңирип алуу, жанында жүрсөң пейлиге чейин дуурап каласың го кээ бир адамдарды. Ушундай касиетибиз бар, Кудай жараткан. Ошондуктан булар четке какып болбойт. Керек болсо шайтандар мойнуңа отуруп алат дейт. Бизди окуба, кылба деп. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Яқиду шайтану аля кафияти раси ахадикум иза хуа нама саласа уқад." Силердин бирөөңөр уктаганда шайтан кафия мына арка кара куш мээ жака 3 түйүн түйөт дейт. 3 түйүн түйүп, уктай бер, кыжалат болбо, кайдыгер болуп жата бер деп 3 түйүн түйөт дейт. Ошол түйүлгөндөн кийин адам уктап калат. Анан бирок сен өзүңдү жеңип бисмиллах деп уйкунан турганыңда 1 түйүн чечилет. Даарат алганыңда 2 түйүн чечилет, намаз окуганыңда 3 түйүн чечилет деген нерселер дагы бул демек шайтан кадимкидей түйүн түйөт. Биз чечим чыгара турган, эрктүү боло турган мээбизге шайтан байлап коет экен. Кайдыгер кылып коет экен. Жалкоо кылып коет экен. Күнүгө ушуну чечпесек, биздин мээбизде элестетем да канча түйүн, канча чынжыр болуп кетти. Ушулардын бардыгынан сактангыла дейт. Кантип? Пайгамбарыбыз айткан, ушул үстүңө жармашкан кирне барбы, жаман нерсе, энергетика барбы, хасад, көрө албастык барбы, барды кадимкидей адамга жармашат. Ошонун бардын пайгамбар сүннөт жолу менен кечинде жатарда дейт, алаканыңарды ушинтип оозуңарга каттуу жаап туруп, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu бираббил фалак. Мин шарри ма халак. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб. Ва мин шарри наффаthati фил уқад. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu бираббин нас. Маликин нас. Илахин нас. Мин шаррил васвасил ханнас. Аллади ювасвису фи судурин нас. Минал джиннати ван нас. Ушинтип айтабыз да 3 жолу. Анан бүт денеңерге колуңар жеткен жерге шыбап чыккыла дейт пайгамбар. Бутубуздун астынан, таманыбыздан бери монтип кагыш керек. Кадимкидей үстүңдөн бардык жаман нерселер түшүп аткандай каксак, иншаллах биз пайгамбар айткан, таңга чейин шайтан жолобойт силерге. Жаман нерсе жолобойт. Ишо тазаландык. Эгер эрте менен ушуну кылган кишиге түнгө чейин эчтеке жолобойт. Бул сизди бронированный кылат. Бронированный машинага ок, бомба өтпөгөндөй, иншаллах эрте менен ушуну окуп чыксаңыз, кечке чейин сизге ок башка тийбейт. Бирок
ниетте бардык нерсе, күч, ихлас менен Куран аяттары ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифаун линнаси ва рахма. Курандан шыпа жана рахмат түшүрдүк дейт. Шыпа деп билсеңиз, ушул Куран менен колум күчтүү болуп, аз үстүмдө баарын кагат деп элестетсеңиз, иншаллах сиз корголосуз, коргоодо болосуз. Анан психология ушуну айтып атпайбы? Элестет, сен сулуу экениңди, күчтүү экениңди, башка экениңди аффирмация кыл дейт 100 жолу. Мен сулуумун деп көзгөгө карап айт дейт да. Бирок биздин динде ушунун эле альтернативасы бар. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деп. Биз Алламдан башка эмес, Аллахтан алабыз күчтү деп билишибиз керек. Биз бүт энергияны Кудайым берет бизге деп, ла хаула ва ла куввата илля биллах көп жолу кайталаңыз. Алладан башка күч кубат, Алладан башка айла амал таап бере турган зат жок мага кыйналсам деп сиз ишенип айтканда, Кудай сизге ушунчалык күч кубат берет, айла амалды дагы таап берет. Күч кубатты да Кудайым берет. Эртең менен туруп кимде ким ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шейин кадир деп 10 жолу 100 жолу айтса, деңиздин көгүндөй күнөөсү болсо да кечирилет. Тазаланат. Ушуларды кылсак жакшы дейм да. Динибизде бар, пайгамбардын сүннөтү, Аллахтын айткандары. А так психологдор динди тааныса, динди билсе, Кудайды тааныса, өтсө болот сабагын. Неге болбосун, алардын деле жардамы көп. Аллах разы болсун сизге. Мында сырткары мен азыр неме Куранда айымдар тууралуу дагы эмнелер камтылган? Айымдардын милдеттери эмне? Мисалы, ошол эле үй, жыйнаш, бул айымдардын милдетиби дегендейчи. Биринчиден айымбызбы, эркекбизби? Аллах Таала бизге бүт баарын берген. Субханалла. Ва атакум мин кулли ма саалтумуху. Силер сураган, силер муктаж болгон бардык нерсени жерге камтып койдум дейт. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Алланын нематын санап жөнөсөңөр, аягына жетпейсиңер. Демек, жерге бүт бизге керектүү нерсени берип туруп, Аллах Таала жаша. Инни жаилун фил арди халифа, мен сени жер бетиндеги орун басар кылам десе, биз өзүбүздү эмне деп атабыз? Кудайдын орун басарымын деп өзүбүздү монтип, сонун иштерди кылуунун ордуна, мен колумдан келбейт, мен кыла албайм, мен мындаймын, мен жашоом начар, менде эчтекем жок деп өзүбүздү өзүбүз ылай кылып жүрөбүз да. Аллах Таала бизди жердеги орун басарым дейт. Силер каалаган нерсени берип койдум дейт да. Өзүбүздү ошого татыктуу алалы. Биз өзүбүздүн ичибизге кирип, өзүбүздүн ичибизди издеген сайын кем байлык табабыз. Биздин эң чоң катабыз аялдардыкы көбүнчө бирөөнү оңдойм дейбиз да. Бирөөнү оңдойм дейбиз. Себеби Аллах Таала Куранда силер бирөөнү оңдой албайсыңар дейт. Силер бирөөнү оңдой албайсыңар. Силерге өзүңөрдүн нафсыңар менен өзүңөр убара болгула дейт да. А бирөө өзү кааламайынча сен оңдой албайсың. Биз күйөөбүздү оңдойбуз дейбиз, балабызды оңдойбуз дейбиз, айлана чөрөбүздү өзүбүз менен ишибиз жок, өзүбүздүн ичибизге кирели. Көздү жумуп, чоң бир океанда кетип атканыбызды элестейли. Кемеде, кайыкта баратабыз. Бир мезгилде бир островко жеттик. Ушунчалык кооз остров, адам баласынын буту баспаган остров дейли. Ошол жерге жеттик. Ушунчалык пальмаларда немелер бышып турат, мөмөлөр, кокостор, банандар бышып турат. Ушунчалык кооз экен, кыдырып барсак, кем байлыктар бар экен, алтындар, берметтер. Ошонун баары бар экен да, жыйнадык. Бирок жаныбызда адамдар болбосо, ошону саткан, алмаштырган, көрсөткөн инсандар болбосо, анын баары бекер да. Ошол сыяктуу эле көзүбүздү жумуп, өзүбүздүн ичибизге киришибиз керек. Биздин ичибиз ошондой кен байлык. Ошол кен байлыкты чукуп, ар кимге Аллах Таалам талант, жөндөм,
сизге чейин ушунча миллиард адамдын ичинен сизге окшош жаралбады и жаралбайт дагы. Биздин ар бирибиздин отпечаток пальцабыз эле кандай бир айырмаланат, ДНКларыбыз бири-бирине окшобойт. Ушундай бир инсан ичибизди эле актарсак, ичибизден сонун берметтер чыгат, кереметтер чыгат. Бул ичибизге башка эч ким кире элек, эч ким алып кете элек алтындар бар да. Болгон өзүбүз эмнеге жөндөмдүмүн, эмне кыла алам? Ушул үйүмдө эле отуруп, бир бөлмөлүү үйүмдө гана отуруп мен эмне кыла алам деп өзүбүздүн жөндөмүбүздү иштеп табышыбыз керек. Аллах Таала Куранда Муъминун сүрөсүнүн 1-аятында "Кад афлахал муъминун", чындыгында ийгиликке момундар жетти дейт. Афлаха деген өзү нажах, ийгилик, успех. Афлаха деген фалиха. Фалихал арду десе жер эгинге даяр болду деген сөз. Фаллах дыйкан. Жер афлаха болду дегени, мисалы дыйкан жерди тегиздеп, тазалап, эгин эккенге дап даяр кылып койсо, ал жерди эгинге даярдалыптыр дейт экен да. Ал үчүн таштарын терип, тазалап ушунчалык иштеди дыйкан, жер эгинге даяр болду. Эми момундар афлаха болду дегени, момун адам дагы өзүнүн үстүнөн жер менен иштегенде иштеш керек. Ичиндеги таштарды, капачылыктарды, кайгыларды бүт баарын алып, тазалап, мөмө бергенге даяр болуш керек. Бирөөгө өзүнүн ичинде кем байлыктарды чыгарып бербесең кызыксыз ал жашоо.